Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага мактоолор болсун. Сүйүкүмдүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бейиш эненин таман астында. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам энелердин, апалардын, деги эле аял затын даражасын бийик көтөргөн. Кайсыл үйдө 3 кыз болсо, жакшы тарбиятты көрсөтсө, иманды чоңойткон болсо, ушул 3 кыз ата-энесин бейишке алып кетет. 2 кыз болсо дагы деп сураганда 2 кыз деп айтылган эле. Аял затын деги эле энелердин даражасы ислам динде өтө көтөрүлгөн. Ошолордун эң улуусу бул энелерибиз, сиз менен биздин апаларыбыз. Аль-джаннату тахта акдамил уммахат, бейиш эненин таман астында. Энелерибизди эгерде биз ыраазы кылсак, көңүлдөрүн ала турган болсок, аларга кызматтарын кыла турган болсок, Кудайым буйруса, ушул балага же кызга Аллах Таала бейишти насип кылат. Эч качан ата-энесине наразы кылып, ата-энесин томоюн кылып, ата-энесин жүрөгүн ооруткандар эч качан алар дүйнөдө дагы бактылуу боло алышпайт. Эртең кыяматка барганда дагы Аллахтын астында эч качан жүздөрү жарык болуп, бейишке ал адамдар кире албайт. Анткени бейишке кириш үчүн ата-энесин сөзсүз түрдө ыраазы кылыш керек. Апасын, энесин аалымдарыбыз айтат, атасына караганда 3 эсе көбүрөөк сыйлаш керек дейт. Качан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип сураганда, "Я Расулалла, Аллахтын элчиси, дүйнө жүзүндө эң көбүрөөк мен кимди сыйлашым керек, кимди урматташым керек" дегенде, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты, "Апаңды" деп айтты. Экинчи жол анан кийин деп сураса дагы апаңды деген эле. Үчүнчү дегенде дагы апаңды деген, анан төртүнчүсүнө гана атаңды деп айткан эле. Демек шариятыбыз боюнча атасы менен апасы экөө тең бир убакта чакырып калса, демек баласы биринчи апасына барыш керек. Аалымдарыбыз айтат, эмне үчүн биринчи эле кезекте турган апа десе, 3 жолу апаны айтылган десе, анткени биздин апаларыбыз, биздин энелерибиз аталарга караганда 3 кыйынчылыкты көбүрөөк көтөрөт экен. Биринчи кыйынчылык бул 9 ай курсагындагы көтөрүп жүргөн кыйынчылык. Канчалык күнү түнү курсагында көтөрүп жүрүү, бул кыйын, бул оор болот. Буну эркектер түшүнө албайт. Кээ бир айткандай эле, эгерде эркектер түшүнөм деген болсо, 4 килограмм ташты курсагына байлап жүрсүн 9 ай, анан түшүнүш мүмкүн дейт. Ушул апаларыбыз, энелерибиз сиз менен бизди 9 ай курсагында көтөрүп жүргөн, бул чоң бир кыйынчылыкты көтөрүштү. Экинчи кыйынчылык бул төрөттүн кыйынчылыгы. Канчалык кыйынчылык менен апаларыбыз бизди төрөдү, канча тамырлары үзүлдү, канчалык кыйналды, экинчи төрөбөйм деген эле, канчалык кыйналгандыктан бул сөздөр чыккан эле. Бул болсо экинчи көтөргөн кыйынчылыктары болгон. Үчүнчү кыйынчылыгы мына апаларыбыз, мына канчалык бизди кичинекей кезибизде канча биз чечип сийип койгондо, алсыз кезибизде апалар таттуу уйкусун бусушуп, балдарын багышкан эле. Энелерибизди ыраазы кылайлы. Апаларыбыз ушунчалык жүрөгүндө мээрим бар, ырайымдуулук бар, боорукерлик бар. Канчалык ал жүрөгүндө болгон баласы оорубаса экен, ушул балам чоңойгондо адам болсо экен, ден соолугу чын болсо экен, элине жерине кызмат кылса экен деп, апанын сүйүүсү, энелердин сүйүүсүнө эч бир сүйүү тең келе албайт. Бул чыныгы сүйүү. Бул эч кандай дүйнөлүк, акчалык же бир башка бир максаттагы эмес. Эң чыныгы сүйүү бул энелердин сүйүүсү. Башка бирөөнүн сүйүүсү ал бир акча үчүн болуп калышы мүмкүн, же бир дүйнөлүк максатта болуп калышы мүмкүн, же бир башка бир нерсе үчүн болуп калышы мүмкүн. Бирок энелердин сүйүүсү баласынан бир нерсе талап кылбастан, бир нерсени үмүт кылбастан, жүрөктүн түп тамыры менен жакшы көргөн энелер 9 ай ал курсагында көтөрөт. 2 жылга чейин ал колунда көтөрөт. Өмүрдүн акырына чейин ал жүрөгүндө көтөргөн энелердин сүйүүсү. Ошондуктан туугандар, кимдин энелери бар болгон болсо, сыйлап калайлы, кадырлап калайлы, кызматын кылып калайлы, жүрөгүндөгү сүйүүсүн, дуасын, батасын алып калайлы. Анткени алардын дуасы түзмө-түз Аллахтын астында кабыл болот. Ошондуктан энеси барлар,
апасын сыйлап калсын, кадырлап калсын, алыста болсо телефон чалып, ден соолугун сурап, көңүлүн сурап калсын. Канча деген жаштар бар, ата энесинин сөзүн укпагандар, энесинин жүрөгүн сыздаткандар бар. Урматтуу туугандар, берекелүү Рамазан айы келатат. Ошо Рамазан айында кадыр деген түн бар. Бир түн 1000 айдан жакшыраак. Ушул түнү бардык дуалар кабыл болот. Бирок ошолордун арасынан 4 адамдын дуасы кабыл эмес. Ошонун бирөөсү акун лил валидайн. Ата энесин жүрөгүн сыздаткандар. Жүрөгүн ушундай ак дегени ушундай кагазды майдалап салгандар. Ата энесинин жүрөгүн муздатып салгандар. Бул ушу ата эне дуалары кабыл эмес туугандар. Ошондуктан ата энелерибизге жылуу жумшак сөздү сүйлөйлү. Ата энелерге уф деп да айтпагыла, зекибегиле деген. Ошондуктан кызматтарыбызды кылайлы, алардын ыраазы кылайлы. Ата энелер эч качан түбөлүктө эмес. Ата энелер бир жолу бериле туугандар. Бир алып кеткенден кийин кайра келбейт. Ата энеңди бир дагы адам болуп бере албайт. Ошондуктан ата энең кеткенден кийин сагынасың, сүйлөшкүң келет. Жанында отургун келет, насааттарын уккун келет, бирок кеч болуп калат туугандар. Ошондуктан атасы барлар, энеси барлар ата энесинин кызматтарын кылып калайлы, ыраазы кылып калайлы, жүрөгүн жумшартып, жүрөгүн алып калайлы туугандар. Ата энебизди ыраазы кылган болсок, буюрса Аллах Таала ыраазы болот, бейишке да Аллах Таала киргизет. Аллах Таала баарыбыздын ата энелерибизге узун өмүр берсин, чын ден соолук берсин. Ата энелерди ыраазы кылып, баарыбыз тең дүйнөдөн кетели.